Assalamu alaikum. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу KJ Кабар каналынын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, кандайсыздар? Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынан жаңы ачылган TikTok деген швей макты көрсөтөбүз. Швейный магазин. Бул болсо тигүү машиналарынын түрүнү, эң сапаттууларын ушул жерден тапсаңыздар болот экен. Дарегини мен түшүндүрүп, андан кийин кирип маалыматтарды алып берейин. Алыстабай туруп туруңуздар. Бул көчө Советский көчөсү. Бишкек шаарынан сиздер Жибек жолу Советский көчөсүнөн ылдый Дордойго карап келатканыңыздарда түп түз эле чөбөресиздер. Бул жерлер Элебесова деп дагы айтылат экен. Элебесова 35 деп бул жактан оң тараптан ушул үйдү көрөсүздөр. Ушуга жеткениңиздерде тагыраагы сиздер жанакы Дордой базарына бурулуп кеткен ауыл көчөсүнө жетпей, светофорго бир 500 метрдей эле жетпей, жолдун сол жак бетин карап келсеңиздер, чоң мындай TikTok деген жазууну көрөсүздөр. Ушунун жанындагы мына мурда дагы бир Тез кабар YouTube каналына дагы бул чыккан. TikTok деген швей макты көрөсүздөр. Бул жерде рассрочка, оптом, розница бүт сатылат экен. Азыр ушул дүкөндү тартып көрсөтөбүз, ичиндеги бардык товарларды. Ал эми ушунун жанында болсо, ушул TikTok дүкөнү чоңураак форматта дагы ушинтип ачылып, ачылууга жакын кылып калыптыр. Буну дагы буюрса сиздерге ачылганда толук көрсөтөбүз. Мен болсо дарегини айттым. Бул Элебесова 280G деп дарек айтылат экен. Ушул жерге келесиздер, эгер Дордой базары тараптан чыксаңыздар, Бишкек шаарына баратканда эле Дордойдон чыгып эле оң тарапта болуп калат. Элебесова 280G. Мына ушул дүкөнгө келесиздер. Булар эртең мененки саат 9-дан кечки 7-8ге чейин иштейт экен. Мен болсо калган маалыматтарды ушул жердеги иштеген балдардан тагыраагы Эшмат деген байке иштетет экен. Ошондон сиздерге маалыматтарды алып беребиз. Алыстабай көрүп биз менен болуп туруңуздар. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Эшмат ака, кандайсыз? Жакшыбы? Ден соолуктар. Иштериңиз болот абы? Жакшы боло берет. Мен мына микрофон сизге берейин. Хорошо. Микрофонду тагып алың. Анан буюрса бизге бир 5-10 мүнөт убакыт бөлүп бересиз, Иштериңиз болот абы? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы боло. Бул жерде иш кандай жүрүп атат азыр? Иш Кудайга шүгүр, сонун. Машинкалар жаңылары келип атабы? Машинкалар күн сайын жаңылары келип турат. Келип турат. Моделдер күн сайын келип турат. Бул байкени сиздер мурда Тез кабар YouTube каналынан да көргөнсүздөр. Ушул мына TikTok деген дүкөндү швей макты иштетет. Жана сиз сүйлөшкөндө bundan бөлөк дагы даректерге шаар ичинде башка область, региондорго дагы ачылат деп айттыңыз. Буюрса. Кайсы региондорго ачылат, анысы Жакынкы күндөрдө беребиз, кабар беребиз. Кийинки чыгарылыштарда беребиз. Буюрса, сиздер биздин каналдан жана Тез кабар YouTube каналынан көрүп турсаңыздар, буюрса биз жаңы даректерин да көрсөтөбүз. Балким сиз Таласта, балким Көлдө көрүп атасыз. Буюрса сиздер жака дагы ачылганы жакын турат экен. Жакшы, биздин көрүүчүлөргө деги мына швейный тармакта иштеп аткандарга эң кызыктуу кайсыл тигүү машинкалары ошолорду айтып, өзүңүз бир сыйра тааныштыра берсеңиз, Кененирээк тааныштырып өтөйт. Бул деген бир читтен тааныштырып өтөйм. Бул деген Дулипу деген жаңы чыккан модель, жаңы чыккан автомат машинка. Жибин кесип, закрывкасын берип, кнопкасын көтөрөт. Эми зарядкасын да саат телефонгобу? Телефон калса. 100 зарядка. Анан бул ошол эң актуалдуу ушул болуп атат азыркы күндө. Хит продаж дең. Ушул болуп азыркы күндө. Мындай. Бирок ушунун деген обрезкасы бар. Обычный Кудай бурса жакын күндөрдө күтүлөт да. Түгөнүп калды. Биз эсептегенден бир аз суроо талап көп болгону байланыштуу жеткире албай калдык. Кудай бурса 3-4 күн ичинде Кудай бурса толук баардыгына жеткиребиз. Ооба. Бул демек эң азыркы учурда жакшы сатылып аткан, эң мындай тигүүгө комфорттуу ушул болуп атат. Баасы канча bunun? Bunun баасы 46 000 сом турат. 46 000 сом турат. Анан сыртта сиздерде рассрочка дагы бар, оптом баасы дагы бар дейт. Мен сизге калькулятор дебесем, калькулятор мен сиздерге чек көрсөтүп берейин. Бул рассрочка келип, мисалы баасы 46 000 сом, азыркы баасы
Bir күндө кааласаңыздар скидка сурасаңыздар, балдар скидкасын. Наличкага скидка кылып берет. Скидкасы бар. Бирок кааласа рассрочкага дагы скидка сураса болот. Рассрочкадан скидка бар. Кадимки наличка алгандай соодалашып сураса болот. Андан кийин рассрочканы болсо, мисалы айтайын мисалы. Деген 46 миң сом турса, балким 45 миң сомго сүйлөшө турган болсо, 45 миң сомдун рассрочкасын эсептеп берейин. 45 күндүк 45 миң сомдук машинканы 3 айда бөлүп төлөй турган болсоңуз, ошондо мына 47 миң 368 сомго айланат. 1300 эле разница болуп калабы? Ушул айткан бааңыздан азыр, а? 2368 сом болду. Эми баасына жараша болот. 2368 сомду кошумча кылып туруп рассрочкага төлөй берет. Канча төлөйт эми? 3 айдык эсептеп бердим. 3 айга бөлгөндө ошондо 15789 сомдон айланат. 15780. Айттым да ошойдан. Андагы детально да көрсөтүп берсем болот. Ушеден бир суроо берейин сизге. Бунун только эле 3 айга рассрочка бересизби же 6 ай, 1 жыл дегендер да барбы сизде? 6 айга беребиз. 9 ай, анан 1 жыл 18 айга чейин беребиз. Демек, сроктор ар түрдүү. Баалардан ар түрдүү болуп калат. Мисалы 3 айлык мисалы 1500 сом кошула турган болсо, 6 айга болсо 2000 сом кошулуп болуп калышы мүмкүн. Же 2,5 миң сом болуп калышы мүмкүн. Анысын точно эсептеп барат. Берет аз балдар. Тең айында эсептеп көрсөтүп беребиз. Жакшы. Кийинки машинкаларыңызчы? Бул деген мунун дагы ошол обрезкасы D2 деген бар. D1 деген бар. Кудай болсо 3-4 күндө келет. Жакын күндө. Буну азыр эң көзгө басарлык биздин марка болуп саналат. Эң соо талап көп. Дулипу дедиңиз атын, а? Дулипу деген. Соо талап ушуга көп болот азыркы күндө. Жакшы. Булар эми баягы прямой тиге тургандар, а? Бул прямой строчка. Прямой строчкалар, а? Полный автомат. Полный автомат, андан кийин прямая строчка деп берет. Жакшы. Андан кийинки өтөйүн. Бул деген жаз деген бул дагы автомат. Бул дагы автомат. Бул просто болгону. Булдан бул баасы төмөнүрөөк. Бунун баасы 40 миң сом. 40 миң сом. Ушунун эле жумушун аткарабы? Ушунун эле жумушун аткарат. Болгону закрепкасын колдо турат. Колдо. А бунуку автомат? Мунуку жок, мунуку да автомат. Просто мунусу да кошулуп турат да. Кошулуп турат. А мунуку арзаныраак. Жакшы. Jazz деген фирма экен бул, а? Гарантиясы 2 жыл, 3 жыл кетсе, мунуку 1 жыл деп ушинтип берет. Жакшы. Бунуку 40 миң сом. Бунукуда рассрочкасы оптом розница бүт бар. Сүйлөшүп, балдар менен сүйлөшсө болот. Биз дагы толугураак бааны көрсөтүп беребиз. Толугураак бааны штек код аркылуу көрсөтүп беребиз, элдерге бааны көрсөтүп беребиз. Аны по факту көрсөтөбүз. Себеби дегенде доллар өсөт, түшөт, ошол бир аз бизге ошол баа өсүү болот, ылдыйлап түшүп калат. Себеби баягы сода мурда сиздер доллар менен аласыздар да, ошон үчүн ошого байланыштуу. Товарды ошон үчүн. Кытайга эми сом менен жибере албагандыктан биз доллар менен товар. Доллар менен товар. Анан дагы бир суроо сизге. Мисалы 10 дана алабыз десек швейный цехкечи, мында дагы рассрочка вариантын карайсыздарбы? Ошондой өтөйүн. Бул деген эч кандай патент жок, эч кандай болгону паспорт менен келет. Паспорт менен келет. Бул жерден азыр жигиттер түшүндүрүп берет. Түшүнүп кат, ошондой жазып берет. Аны азыр кененирээк түшүндүрүп берет. Кантип жазыш керек, каяктан жазыш керек, аны түшүндүрүп берет. Болгону ошо паспорту менен келиш керек. Эң башкысы историясы таза болсун. Историясы таза болсун. Анан паспорт менен келип ошондой документ кагаз менен эле жаза турган болсо 64 миң сомго чейин товар ала алат. 64 миң сом. Шу магазинден, а? Мисалы 70 миң сомго товар тандап кала турган болсо, 72 миң сом болсо, анда бир аз бизге доплата кылат. Эгер патенти жок болсо, эгер патенти боло турган болсо, 173 миң сомго чейин товар алат. Патент болсо. Ошентип алса алат. Жакшы. Патент болсо, бир иштен справкалары болсо, ошол менен 173 миңге чейин алып кетсе болот. Жакшы экен. Эч документи жок келсе, квартирант болобу, же айтор ким болот? Кыргызстандын жараны болсо болду. 64 миң сомго чейин товар алат. Бирок 72 болсо, түшүндү дагы айтып атайын, 60 сом же 70 сом доплата кылышат. Жакшы. Так, бунусу экинчи машинка болду, а? Наркынысычы? Бул деген бул жаңы моделден бул D2 деп коет. Ошол D2 бул обрезка деп коет да. Обрезкасы менен жибиңиздер тиг бүткөндөн кийин жибин кесип коет. Кесип коет. Жакшы. Эми мен баягы
мына швейный тармагында жүрбөгөндүктөн азыр сиз айткан мына ДДВ дегенден же болбосо мына көрүнүшүдөн обрезка дегенден уже түшүнүп атат адамдар. Элдер Түшүнөт, билет. Мисалы, сизге толук маалымат болбосо деле элдерге баарына толук маалымат. Түшүнүктүү. Эгер дагы окуганда болсо, кененирээк биз экранга телефондо жазып коебуз, ошол жерден толук маалымат. ооба, сону болот. Мисалы, именно мына ДДВ кандай деп кызыгып калса, жооп бере бересиздер. Ал жака бизден балдар жооп берет. Анан булардын сервис гарантиялары кандай болуп калат? Сервис моделге жараша болот. Марка эмес, модельге жараша. Мисалы, бул ушул эле жаз деп бул баягында деле ошондой түшүндүрдүм. Жаз деп бул эски модель боло турган болсо, булар жаңы модель болуп кетиши мүмкүн. Булардын моделине жараша гарантия берет. Анан мисалы бирөөсүнө 1 жыл болсо, бөлөк моделине ушул эле марканын башка моделине 2 жылдык, 3 жылдык гарантия бар. Моделине жараша болот да гарантия чыгыш. Демек, сервис, ремонттору, запчастары бар. Бүт ишин болуп, полностью гарантия бар. Болду. Ошол сервиске алып келсе болот, ошол проблеманы. Жакшы. Эгер болсо болбойт негизи, жакшы модель беребиз, сунуштайбыз. Болушунча жакшы модельдер сунуштайбыз. Эми баягы арзандын аштатпайт деген сыяктуу. Болушунча биз сапат турагына аракет кылабыз да. Жакшы. Кийинки машинкаларды көрсөтөсүзбү? Кайгана көрсөтөсүз? Бул боюнча бул ДДВсы, ушул эле D1 деп. D1. Бул простойрак болсо керек. Простой. Ошол эле бул 5 жуна машина, көргөнүчө. Бул эч кандай жибин да үзбөйт, закрепкасын да бербейт. Андан кийин ноутунда айтып өтөйүн. Бул ошол жаз деген маркалардын эң арзаны. Арзан эмес, орточосу. 26 миң сом турат. 26 миң сом. 26 миң сом. Мисалы, обычный швейный цехтерге ушу жетеби? Жетет, буга жетет. Жетет. Анан мунун дагы мисалы аны көрсөтүп берет элем. Ал сизге каршы аз установка болбой калды. Анын баасы 24 миң сом, 24 миң сом. Эң арзаны канча турат сизде? 24 миң сом турат, а? Анан Бирок алар барбы сизде? бул модели бир аз кымбатыраак. Салыштырмалуу модели кымбатыраак. Эшмат ака, ошол 24 миң сомдордон барбы сизде азыр? Бар. Бар, а? Бар. Эми ушуга эле окшош эле ал дагы. Бирок ушуга окшош. Эми болушунча айттым го, жана айтып өткөндө, мен болушунча сапат турагын биз сатканга аракет кылабыз. Аракет кыласыздар, а? Эми баасына жараша сапат. Мисалы 29 миң сом боло турган болсо, мисалы эң көзгө басарлык мына маркабыздын эмеси 30 миң сом турат. Ушул эле окшош, бирок Простою. сапаты деген ошондой. Анан но деген ДДВлары бир аз разница бар. 35 миң, 37 миң, 38 миң ар кандай. 32 миң сомдон өйдө кетет ДДВлары. Обрезкалар. Анан обычныйлары 24 миң сомдон тартып 31 миң сомго чейин барат. Простой 5 миң. Муналар не деп коет эле муналарды? Аберло. Бул эми Авирук турат. Ат түшүндүрөт атайын. Бияк койтуп алың эле. Бияк койтуп алың эле. Деген ошо Дюрексонун арзан моделдеги Авирло бул. Ушунун эле ушул сыяктуу кымбат модель бар. Ушул сыяктуу Дюрексон. Бул деген бунун баасы 38 миң сом турса, бунун. Ушуга сыяктуу жаңы модели калбай калыптыр бу жерде. Анын модели 43 миң сом турат. 43 миң сом. Анан bundan кийин бул жаздык. Сизге түшүндүрөт атайын. Жаз деген кымбат модели бул. S90 бул кымбат модели. Бул 43 миң сом турат. 44 43 миң сом турат. Андан кийинки мо 899 D5, D4 дегендер болот. Буларданчы. Булар ошо 42 43 миң сом турат. Андан кийин ушул эле жаздын андан арзан баасы бул 34 миң сом, 35 миң сом. Андан кийин бул Жикет деген марка, Бунуку деген 43 миң сом, 42 миң сом. Келишим баалы. Андан кийин бул Маги деген бар. Магиники бул 41, 43 ушун тегерегин. Ушун тегерегин. Андан кийин айтып өтсөм, баары тааныш болуш керек бул жактарда. Балким клиенттерге тааныш эмес болсо керек. Бул не деген машинка? Бул деген распашивалный
машина деп коет. Распашивалка деп коет. Бул жанагы нижний бельелорго, анан футболкаларга жарайт турган машина. Көйнөктөргө, трикотаждарга. Бул распашивальный машина. Булардын баалары $550 тартып, $850 чейин. $850 чейин. Түрүнө, моделине карап, а? Бул биринчи дегени, бул деген 01 деген модель. Анан 0 бар, 03, ошол сантиметр СБ, ДБ деп кошулуп кетет. Алардын баалары барат дагы $2,5–3,5 чейин чыгат. Распашивал. Өзү эле машинка, а? Деген обрезка кошулат, же болбосо жанагы материалын кесип тазалап кеткен ушундай функциялар кошулуп кетет. Распашивалка деп аталат баары. Азыр келиңиз, балдар карап коет. Кандай да азыр. Анан кийинки эмнелер бар дагы машиналар? Бардыгы бар, вышивание машиналар заказ берсе болот. Бияка батпайт, алар чоң болот. Вышивание машина, шелкография деп коет, сүрөт баскан, сублимация деген станоктор болот. Анан көптөгөн ушундай станоктор бар. Ошо текстилге, швеяга эмне керектүү болсо, бардыгын бизден тапсырабыз. Балдар даяк турат. Анан Азыр мынау сыртта дагы бир дүкөндү көрдүк да, жанындачы? Жанында. Ооба. Бул азыркы турган дүкөнүбүз TikTok Шеймак 2, номер 2. Номер 2-чи дүкөнүбүз. Анын тапталына TikTok Шеймак номер 3, 3 дүкөнүбүздү ачып атабыз, ал жакта. Анан дагы Кудай бурса алдыда дагы 4 дүкөн ачылууда, Кудай бурса. Ал деген региондорго азыр Кудай бурса кийинки чыгарылышта кабылдайбыз. Жакшы. Эми мынауунун баягы рассрочка документтери боюнча балдар жооп берет дедиңиз да? Балдар кененирээк түшүндүрүп берсем, азыр кадалар менен азыр кошулардын арасында эле түшүндүрүп өтөйүн. Мында бул жакка өтөйүн. Панш бияка Досуп класслашып, азыр силерге түшүндүрүп берет. Азыр Микрофонду берип коюң эле, микрофонду. Микрофонду тагып алың эле. Assalamu alaikum, кандайсыз? Ассалам. Рассрочка боюнча мен кичине маалымат берип кетейин силерге. Рассрочка боюнча мына бизде банктын өкүлдөрү ушул магазинде отурат. 5 жака барбайт. Билет, мондай расписка жаздырып келет. Тик кат, түшүнүк кат деп коеюн. Муну ушул жерде эле жазат да. Бул жок, бул технологдун жана заказчик деп коебуз, крой берген кишиден жаздырып келет, монду кагазга эле. Кагаз менен паспорт актай эле карап коет, эч кандай печат, эч кандай эмеси жок. Болгону технолог же заказчигиден алып келет да. Ошол заказчиктен алып туруп эле ушул паспорт менен келип ушул жерден оформление болуп 1 сааттын ичинде алып кетсе болот. Жолдор оңой эле, мондай заявка толтурат, келип туруп. Даяр бланкалар бар дең, а? Даяр бланкалар биз өзүбүз жардам беребиз, өзүбүз көрсөтөбүз, келет. Түшүнбөгөн жерин биз айтабыз, буякта банктын өкүлдөрү отурат, барып ошол жерден оформление болуп, банкка алып кетет. Бир эле ID карт керек. Бир эле ID карт, анан мондай түшүнүк кат жаздырып келет, болду. Анан региондор жөнүндө сурап калат, көп суроолор болот. Региондорго биз WhatsApp аркылуу направление жазып беребиз. Онда направление, например, жазып беребиз. Ошону WhatsApp'тан тартып сүрөткө тартып жөнөтөбүз. Компанияның банкка барып туруп эле ошол жактан анан алса болот. Биз соглашение бар да биз менен. Барып туруп ошол региондордон алса болот, бүтүрсө болот. Ал бүткөндөн кийин биз бияктан салып беребиз машиналарды. Демек, региондон да заказ берсе, рассрочка бере бересиздер. Рассрочка беребиз. Көпчүлүк ошондой заказ берип атышат, бардыгы элечи. Жакшы. Бул эми рассрочка баягы ислам принциптерине ылайыктуу. Ооба, ислам принциптерине. Мурабаха системасында. Жакшы экен. Биз эми бул байканы алаксытпай эле сиз менен калган немелер сүйлөштүрөлү. Демек, документ жумуштары дагы ушул жерден эле бүтөт. Бүт бардыгы ушул жерден бүтөт. Эч кандай эч жакка келбейт. Анан региондогулорду жана досум белгилеп өткөндөй, региондор дагы оңой эле биз WhatsApp менен дагы кайталоо иретин айтып өттүм. Андан кийин бул деген петельный машиналар болот. Петельный машиналар. Булар эмне жасайт эми? Петельный деген. Топчу басканда көзүн басат. Жакшы. Экөө тең окшош. Модельдери башка-башка окшойт, а? Булардын баалары $1,500 баштап $1,900 чейин. Ар кандай моделине жараша. Бири Дулипо деген, бири Golden Text деген, а? Дулипо деген. Мына эмне жасайт мына машинка? Подшивочный машина деп коет. Подшивочный деген бул классикий, көбүнчө классикий шымдардын этегине колдонушат. Көрүнбөйт да. Бул жагында
тигилер бул жагында эчтеке көрүнбөйт. Ошондо да тигеби? Булар канчадан эми? Булар 350 доллардан баштап $680 $680 чейин, а? Моделдерине жараша булардын. Моделине жараша. Муналарчы, мына эмне машина? Бул деген ütücü stol. Ana bu pромышленный ütücü stol. Бул деген парагенератор. Парагенераторлар 3 киловаттык болот. Бир бүтүп коет. Андан кийин 6 киловаттык кетет. Ал 2 бүтүп бүтүп ушундай да стол пайдаланса болот. Андан 9 киловатт, 12 киловатт, 24, 36 киловаттка чейин бар. Ушунун баарын таап бересиздерби? Бардыгы бар бизде. Бардыгы бар. Бул жерге батпайт ошон үчүн. Анын өйдөрүндө деген курой кесе турган маймандык бар. Ой, бычат турган. Жакшы. Анан баякы TikTok 2, TikTok 3 дебедиңизби? TikTok 1 каякта болуп калат? TikTok бири секрет деп коелу. Секретпи? Деме. Негизи ал жака койбодук. Негизи менин алгачкы дүкөнүм Мадинада. Мадина базарда. Мадинада биздин ишкерлер азыраак болгонуна байланыштуу басымдуулук бөлүгү бул жактан келет. Бул жакта. Себеби дегенде складтарыбыз бардыгы бул жерде жайгашкан. Ошондуктан как клиенттерибиз оптон катары сезип ушул жерге келишет. Жакшы. Эми баякы тигүү машинкасын издесең Эшматты изде дейт эле го. Эми TikTok изде болот экенсиз да, сиз эми? Туура айтат. Бардыгы эле ушунда келип атат. Бардыгы ошол атакыңыз айткандай мисалы мени издей турган болсо, Эшматты издей турган болсо, TikTok Шойматты издесе, ол патент полно өткөн юстициядан буюрса, бардыгы TikTok Шойматты издеп тапса, мени тапкан болот. Мени издеп жүргөндөр аябай көп. Мен ачык айтканда телефондорум таппай калышкандар аябай көп. Мына өткөндөгү чыгарыштан көрүп, бардыгы издеп келип, жолугуп кетип атышат. Сен баягы мен жалгыз болуп каламбы, кээ бир учурда мен жетишпей калам. Мына менин кызматкерлерим бул жерде. Кызматкерлерим дайыма даяр. Кызматкерлердин ар биrini тапса, мени тапкандай болот. Жакшы экен анда. Демек, Эшмат ака көбөйдү дең эми, а? Ошондой, эми ушул сыяктуу да. Жакшы. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мен эми жыйынтыктап коеюн. Ушул TikTok Швеймак дүкөнүнө кирип, сиздер тигүүгө эмне машинкалар келсе керек болсо, машинкалардан баштап аверлок бул жагы эми мен терминдерин билбейт экен, бирок ошо тигүү цехке керектүү бүт ушул жерден машинка техникаларды тапсаңыздар болот экен. Баалар да ыңгайлуу, оптом алсаңыздар, розница алсаңыздар, рассрочка алсаңыздардан болот экен. Ислам принцибине мурабаха түрүнө лайыктуу кылып, сиздерге буюрса бул жерден балдар эсептеп, ушул жерден эле сиздер машинкаларды алып кетсеңиздер болот экен. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Дарегини дагы бир жолу айтып коелу. Элибесова көчөсү 280 дарегине келе бересиздер. Эртең саат 9-дан кечки саат 7-8ге чейин иштей бересиздер. Азыр кышкы убакта 7-8ге чейин, жайкысын 10-11ге чейин иштейбиз. 10-11ге чейин иштейсиздер. Бирок кааласа 11-12де керектүү боло турган болсо, кабарласын, бизге чалсын, биз даярбыз. Жакшы. Экрандагы номерлер бүт иштейт. Экрандагы бүт номерлерге байланышсын, балдар баары жооп берет, даяр турат. Эгерде мени издесе, туура айтса, мен айтасыз, кеч деле эме кылып бере берет, а? Бул жерде балдар телей берет. Жакшы. Эми жолдон калтырбай, сапардан калтырбай, ачып алып берип кое бересиздер, а? Жакшы. Рахмат сизге дагы, Эшмат ака. Бизге дагы убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, дагы өркүндөп өнүгө бериңиздер. Анан жаңы дүкөндөрдү ачканыңыздарда кабар бересиздер, буюрса, ал даректер дагы бир сыйра көрсөтөбүз. Анан мына түштүк тарапка, Ош, Жалал Абад тараптардан ачылабы? Ушул жакта суроо талап көп болду. Ал жактан Кудай буйрса жана айтып өткөндөй, аны жакын күндөрдө айтабыз. Аны өзүңүздөр айтасыздар. Беребиз. Ошо түштүк тарапка Кудай буйрса деме кандай айтам? Исфанага секрет катары болчу, эми бирок Кудай буйрса ачабыз. Исфанага жакшы. Демек түштүк тараптарда дагы болот экен да. Жакшы, саламатта туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик.